Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде суроолор боюнча уйдун тилин кантип бышырып алабыз ошол жөнүндө болмокчу видео. Эгер кызык болсо, видеону аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач тилди 2-3 жолу муздак сууга жакшылап жууп алабыз. Бул албетте бир гана жолу бышырып алуунун. Эгер кызык болсо, мүмкүн кийинки видеолордо дагы башкача жол менен бышырып көрөбүз. Андан кийин тилдеги болгон ашыкча терилерин, чарым эттерин, ошондой эле бездерин кесип, баардыгын тазалап алып таштайбыз. Эми дагы бир жолу чайкап алабыз дагы кайнап жаткан сууга салып, капкагын жаап, кайнап чыккандан кийин көбүктөрүн тазалайбыз. Андан кийин туура 10-15 мүнөттөй кайнатып, биринчи суусун төгүп таштайбыз. Кайрадан казанга салып, эми үстүнө сөзсүз түрдө кайнаган сууну куябыз толтуруп. Андан кийин татымалдардан 1 аш кашыктай туз толтура кылып салдым. Эгер азыраак болсо дагы бир аз кошуп койсок болот. Ошондой эле лавр жалбырагынан 3-4 жалбырак жана кааласаңыз тоголок кара муштан дагы бир аз салып койсоңуз болот. Капкагын жаап, эми орто кубатта туура 3-4 сааттай кайнатабыз. Бул тилдин көлөмүнө жараша, ошондой эле малдын жаш карысына жараша болот. Мүмкүн эгер жаш малдык болсо 2-2,5 саатта тили бышып калат. Чыгарып алгандан кийин дароо муздак сууга салабыз. Суу абдан муздак болушу керек. Эгер салгандан кийин бир аздан жылып калса, кайра үстүнө муздак суу менен жаңыртып койсок болот. 15 мүнөт сууга тургандан кийин мында ушундай ак териси жакшы тазаланат. Баардыгын сыйрып, тазалап алып таштайбыз. Тазалап алгандан кийин кайнап жаткан өзүнүн шорпосуна кайрадан салып 10 мүнөттөй кайнатып алабыз. Анткени муздак чийки сууда туруп калды. Кайрадан бир аз убакыт кайнатып, жумшартып алгандан кийин чыгарып тамактарыбызга, ошондой эле салаттарыбызга кошо берсек болот. Достор, эгер бүгүнкү видео пайдалуу болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий жазып койсоңуздар, менин каналым үчүн бул абдан пайдалуу. Ошондой эле каттал элек болсоңуздар, катталып коюңуздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.